Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Мына кирип келген 2019 жылы сиздер менен кайрадан жолугушуп отурабыз эфир толкундарында. Бардыгыңыздарга ушу кирип келген жыл жакшылыктын, ийгиликтин, мамлекетибиз үчүн өсүп өнүгүүнүн жылы болсун деп тилек кылмакчыбыз. Эмесе биз планета программасын баштайбыз. Биздин ишенимдүү көрүүчүлөрүбүз бар. Алар болсо билет, биздин планета программасы жер шарында эмне деген окуялар, фактылар, жана дагы түрдүү кызыктар болуп жатат. Мына ушулар тууралуу сиздерге эң негизгилерин баарын болбосо да баяндап берип келгенбиз. Ушул жылы дагы ошол адатыбыздан жазбайбыз. Эмесе биз менен чогуу болуңуздар. Бүгүнкү күндө ушул Европанын эң ири, Европанын гана эмес дүйнөнүн ири экономикалык жактан өзгөчө искусствосу өтө мыкты болгон өлкө албетте Франция. Эмне үчүн көпчүлүк туристтер ушул Франциянын борбору Парижди көздөй жөнөшөт. Андагы Нотр-Дам же болбосо 20-кылымда Париждин символу болуп калган жанагы Эйфель мунарасын көрүүгө ашыгышат. Бирок ушул күндөрү өткөн жылдын ноябрь айынан баштап Франциянын негизги шаарлары каршылыкка ачуулганып калды десек жаңылышпайбыз. Биз сиздерге бир нече жолу ошо өткөн жылы дагы баяндап бергенбиз акыркы чыгарылыштарда. Мына ошол жөнөкөй эле нерседен башталган өңдөнгөн сары күрмө кийгендердин каршылыктары бул кээ бир айталык нормалардан дагы ашып баратат дегендей ой пикирлерди жаратууда. Айрымдары тарыхый аналогия кылышып, өткөн кылымдын 5-жылдары Россияда башталган стачка, забастовка деп койчу жана иш таштоо жана ошондой эле көчөгө чыгуулар болгон. 9 январда ок атуу болуп, ошондон баштап падышалык бийликтин акыркы күндөрү болгон деп биз тарыхтан окуганбыз. Албетте мындай аналогия кылуунун балким кереги жоктур. Бирок ошенткен күндө дагы мына ошол Парижде жана башка шаарларда такыр токтобой жаткан каршылыктар акыры эмнеге алып келиши мүмкүн деген суроолорду жаратпай койбойт. Анан дагы ал пайда кылган негизги проблемалуу маселелердин бири бул Франциянын ичинде гана болуп жаткан нерсеби же болбосо Макрон жана башка айрым жетекчилер айтып жаткандай сырткы күчтөрдүн дагы таасири тийип жатабы деген маселе. Айрымдары мына ушул Макрондун саясатына нааразылар көбөйүп кетти. Кандай гана жол менен болбосун аны бийликтен кетирүү керек деген дагы ойлор айтыла калып жүрөт. Кандай болгон күндө дагы мына Франциянын өзгөчө Париж шаары мына кайрадан ушу карама каршылыктын аренасына айланды. Эмне себептен болуп жатат, эмне максаттарды көздөшөт жана качан аякташы мүмкүн? Өлкөнүн күч колдонуучу органдары нааразылык акциясына чыккан 5,6 миң адамды кармап кетишти. Жаңы жыл шаң шөкөтү жана каникулдар бүткөндөн кийин массалык чыгуулар кайрадан күч алып жатат. Окуя ноябрь айында бензинге бааны, күйүүчү майга салыкты көтөрбөө талабы менен башталган. Парижде гана эмес, мамлекеттин көпчүлүк аймагын кучагына алды. Тынч эле башталган ондогон чыгуулар полиция күчтөрү менен кагылышкан, машиналарды, магазиндерди жана банктарды талкалоого чейин жетти. Каршылык акцияларына чыккандардын саны аз да болсо басаңдап келатат. Бирок эми алардын жалы төгөнчүдөй түрү жок. Керек болсо алар министрликке чейин кирип келишүүдө. Эми мындай башаламандыкка активдүү катышкандар катуу жазасын алат. Бул тууралуу өлкөнүн премьер-министри Эдуард Филипп билдирди. Азыркы учурда талкалоого катышкандар кылган тескери аракетине жараша күнөөкөр болуп эсептелет. Мындай мыйзам азыркы учурда даярдалып жатат. Талаптын мазмуну да өзгөрүүдө. Сары күрмөчөндөр эми президент Макрондун кызматынан чегиниши керек деп жатышат. Урматтуу телекөрүүчү, биз география деген сабакты биздин кыргыз эли абдан жакшы көрөт. Анткени биздин ушу өзүбүздүн табияттан эле ошо көчүп конуп жүргөнүбүздөн болсо керек. Бирок ошенткен күндө дагы айрым континенттердеги кээ бир өлкөлөрдү биз билбей калышыбыз толук мүмкүн. Мына урматтуу телекөрүүчү, сиз Африкада жайгашкан Габон деген мамлекет уктуңуз беле? Албетте бир тобуңуздар уккансыздар. Бирок ал эмне деген мамлекет,
эмне деген артыкчылык өзгөчөлүктөрү бар деген суроо койсок кандай жооп берсек болот? Мына мен ушул интернет баракчаларынан дагы программага даярданып атып карап көрдүм. Эгерде мындай аймагын алсак, биздин Кыргызстан менен тең экен. Ал эми калкы болсо бир топ эле аз 2 миллиондун тегерегинде. Бирок Африканы өзүңүздөр билесиздер, бул жанагы борбордук Африкада жайгашкан Кара Африка деп коет. Анан ал жерде баарыбыз билгендей эле географиялык ал-акыбалы өтө кызыктуу, жан-жаныбарлар, өсүмдүктөр дүйнөсү дагы андан да кызык дегендей. Анан эң эле негизгиси ушу Габон мамлекети, ушу борбордук Африкадагы абдан өнүккөн мамлекеттердин катарына кирет. Эмне үчүн? Анткени мына ушул мен Кыргызстан менен бекеринен салыштырган жокмун. Ал жерде темирдин дагы, алтындын дагы запастары бар экен. Андан сырткары эң эле негизгиси бул жерде Африкадагы эң бай деп эсептелген нефтинин дагы запастары бар. Мына ошондон улам бул мамлекет абдан күчтүү өнүгүп келаткан өлкөлөрдүн катарына кирет. Көп жылдар бою Габон мамлекети Франциянын колониясы болгон, колониялыктан өткөн кылымдын 60-шы жылдары бошонуп чыккан. Албетте мындай колониясы болгондон кийин ал өлкөнүн таасири өтө күчтүү. Мына Габондо мамлекеттик тил француз тили экендигин айтып кетсек, бул көп нерседен кабар берип турат. Муну ушул Габондо өткөн жыл аяктап жаткан учурда мамлекеттик төңкөрүш кылуу аракети болду. Ал эмне себептен келип чыкты, эмне болуп аяктады, азыр сиздерге кыскача болсо да баяндап берели. Чырдын баары Габондун президенти Али Бангонун 31 декабрдагы элге кайрылуусунан кийин келип чыкты. Буга чейин ал инсульт алып, ден соолугун чыңдоо үчүн чет өлкөдө жүргөн. Аны толук бойдон турпатын көрсөтүшкөн жок. Мунун өзү ал өлкөнү башкара албайт деген ой жоромолдорго түрттү. Али Бонго 59 жашта. Ал 2009 жылдан бери Габон мамлекетин башкарып келет. 2016 жылы экинчи мөөнөткө кайрадан шайланган. Ошондо оппозиция өкүлдөрү шайлоо таза өткөн жок деп чыгышты. Буга чейин азыркы жетекчинин атасы Омар Бонго 42 жыл бою өлкөнү президент катары башкарып келген. Аскерлердин бир бөлүгү Габондун радиосун басып алышып, элге кайрылуу жасашты. Анда калкты көчөлөргө чыгып, маанилүү мекемелерди, аэропортту басып алып, көзөмөлдү өз колдоруна алууга үндөштү. Бирок алардын аракетинен натыйжа чыккан жери жок. Анткени Габондун армиясы төңкөрүш кылуучуларды колдонбой тургандарын ачык айтып чыгышты. Армия борборду өз көзөмөлүнө алып, радиостанцияны курчап алышты. Козголоңчулар колго түшүүгө аргасыз болду. Өткөн жылдагы урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин планета программабыздын чыгарылыштарынын негизги темаларынын бири Сириянын тегерегиндеги ал-акыбал болчу. Бүгүнкү күндө ошол Сирия мамлекети эмне болуп жатат? Кандай акыбалда? Мына өткөн жылы Россиянын аралашуусу менен, андан башка жанагы эл аралык коалициянын дагы көмөктөрү менен, бул жерде негизги оюнчулар деп аталат Турция дагы бар. Мына ошол татаал Сириядагы эң оор залалчылыкты келтирип жаткан Ислам мамлекети деп аталган жангештүү уюму дээрлик жок болду. Эмне үчүн дээрлик жок болду деп айтып атабыз? Биротоло жок болду деп. Анткени бүгүнкү күндө ошол Сирияда дагы эле согуш оту таптакыр токтоп калган жери жок. Албетте мурдакыдай өтө күчтүү каршылашкандар да жок. Өтө татаал сүйлөшүүлөр да жүрүп жатат. Бирок ошого карабастан айрым аймактарында согуш аракеттери дагы эле болуп жатат. Мисалга алсак, ошол бир кездерде улуу атамекендик согуш деп коебуз, экинчи дүйнөлүк согушта өзгөчө Советтер Союзунун аймагында, Белоруссия, Украина, Россиянын айрым аймактарында ошо немецтик, фашисттик баскынчылар басып алган жерлерде партизандык согуш күч алган эле. Мына бүгүнкү ошол ар түрдүү каршылашкан топтор партизандык согуштарды дагы элестетип кетүүдө. Кандай болгон күндө дагы мына ушул жерде Сирияда тынчтыктын орношунун планета үчүн өтө чоң мааниси бар. Анткени жөнөкөй эле сыяктанган
ичара эле согуш сыяктанган нерсе, эл аралык карама-каршылык кандай экенин бул 2 жылдын ичинде абдан даана көрсөтүп койду. Бул жерде ири мамлекеттердин бири-бири менен экономикалык дагы эң негизгиси аскердик тирешүүсүнүн аренасына айланды. Экинчиден, мына биз дагы айтабыз, Европа мамлекетине качкындар күчөп келишти, Европанын түсүн өзгөрттү деп, ага дагы мына ушул Сириядагы жаңжалдын өтө чоң таасири бар. Бүгүнкү күндө ошо Сирияда акыбал кандай, согуш аракеттери дагы эле жүрүп жатабы же таптакыр токтоор мезгили качан келет деген суроолор абдан катуу коюлган суроолор болуп атат. Албетте жакшылыктын нышаналары да жок эмес. Бүгүнкү күндө эң негизги маселеге сиздерге токтоло кетели. Качкындар аз-аздан болсо дагы кайрыла баштады. Анан эл аралык деңгээлде мына ушул 2-3 жылдын ичинде канчалык баягы катуу айгышкан согуштун натыйжасында бир кезде гүлдөгөн шаар кыштактары талкаланды. Ошол Сирияны калыбына келтириш үчүн канчалаган акча керек болот, жана аларды ким берет деген талаш тартыш азыркы күндө дагы чыгып келип атат. Бирок бул кийинки маселе албетте. Азыр эң негизги маселе Сириядагы кандуу кагылышты таптакыр токтотуу деген маселе турат. Бүгүнкү күндө Сириянын акыбалы кандай болуп жатат? Сириянын өкмөттүк аскерлеринин бөлүктөрү өлкөнүн түндүк батыш аймагына жөнөтүлүп жатат. Анткени ал аймактардагы жангечтилердин куралдуу чабуулдарынан коргоо зарылдыгы келип чыккан. Ал аймактарда жайгашкан Идлиб, Алеппо жана Хама провинцияларынын негизинен өкмөттүк аскерлердин көзөмөлүнө өткөн менен акыбалы тынч эмес. Куралчан каршылаштар капысынан чыга калып, ар кайсы аймактарда кол салып жиберишүүдө. Россиянын аскер полициясы айрым аймактарды нөөмөткө чыгып көзөмөлдөп турмай болду. Бул маселе өзгөчө тынч жаткан элди коргоо үчүн жасалууда деп айтышууда. Ошол эле учурда качкындардын өзү жашаган райондоруна кайтып келүүсү да көбөйүп жатат. Бүгүнкү күнгө чейин 215 миңдей адам кайра келишти. Сириянын президентинин указына ылайык аскер кызматынан баш тарткандарга жана ошондой эле куралчан топтордун мурдагы мүчөлөрүнө да мунапыс жарыялоо улантылууда. Учурда 25 миң адам жазадан бошотулду. Качкындардын кайтып келүүсү үчүн 30 миңден ашык үй калыбына келтирилди. 20 кылымда өлкөлөрдүн өсүп өнүгүшүнө бир топ факторлор болду. Мына ошондой факторлордун бири бул нефти деп айтсак жаңылышпайбыз. Нефтинин үстүндө отурган мамлекеттер, мына мисалы үчүн Аравиядагы мамлекеттер, же болбосо Түштүк Американын Венесуэла деген мамлекети бар, мына ушул сыяктуулардын экономикалык өсүп өнүгүшүнө мына ушул мунайзат өтө катуу таасирин тийгизди. Бүгүнкү күндө болсо мына ошол мунайзаттын туткунунан бошонуу дегенди планета өтө катуу ойлонуп атат. Көптөгөн окумуштуулар иштеп жатат. Себеби дегенде бул мунайзатты пайдалануу биздин жер шарынын экономикасына эмес, экологиясына өтө катуу тескери таасирин тийгизген факторлордун бири катары дагы айтылып жатат. Мына ошол нефтинин баасы деген дагы маселе бар. Анткени биз жаңы эле айтып өттүк, нефтиге байланган экономикалар көп. Баалардын төмөн жана жогору болуп турушу бул абдан катуу таасирин тийгизет. Бул жерден да бир тарыхтагы бир мисалды келтире кетели. Өткөн кылымдын 70-80 жылдарында Советтер Союзу менен карама-каршы болгон батыш өлкөлөрү нефтинин баасын кескин түрдө төмөн түшүрүп жиберүү аркылуу Советтер Союзунун экономикасынын абдан начарлап кетишине алып келишкен. Экономиканын абдан начарлап кризистик акыбалга келип чыгышы СССР өңдөнгөн чоң мамлекеттин кулап тарых барактарынан жок болушуна дагы алып келген. Демек, нефтинин баасы бул жекеле бул экономикалык факторлорго байланышпайт, ал саясий факторлорго дагы аралашып кете тургандыгын мына ушул окуя толук көрсөттү. Бүгүнкү күндө дагы ошол нефтинин баасынын тегерегиндеги маселе бул дагы өтө ири алп мамлекеттерин бири-бири менен карама-каршылыгындагы негизги курал же болбосо негизги тармак катары иши болуп жаткандыгын белгилүү болуп турат. Мындай учурда эмне кылуу керек? Нефтинин баасы бүгүнкү күндө кандай
акыбалды башынан кечирип жатат. Кирип келген 19-жылы ал жогорулашы мүмкүнбү же төмөндөөнүн үстүндө болобу? Кытай менен АКШнын ортосундагы сүйлөшүүлөрдөн улам соода карама-каршылыгы кичине басаңдаган өңдөнүп кетти. Ошондон улам биржадагы нефтинин баасы бат эле 3% өстү. Ушунун өзү нефтинин баасына көптөгөн факторлор таасир этип жатканынан кабар берип тургандай. Чындыгында эле баа ири өлкөлөрдүн экономикасына байланыштуу болот. Дагы бир фактор катары нефть өндүрүүнүн көлөмүн кескин азайтуу жолу менен баа көтөрүлөрү белгилүү. Өткөн жылы бир топ өндүрүшү күчтүү өлкөлөрү сүйлөшүүлөрдүн негизинде бааны 90 АКШ долларына чейин көтөрүп алышкан. Бирок жыл аягында баа 60 АКШ долларынан да төмөн түшүп кетти. Эч бир аналитик быйылкы жылы баа кандай болоорун так айта албайт, айткысы да келбейт. Мына ушундай шартта экономикасы нефтиге байланган өлкөлөргө татаал мезгил келди. Алар өнүгүүнүн багытын нефтиге байлабоого аракет кылуулары керек. Мына, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз жаңы кирип келген 19-жылы биринчи жолу кайрадан сиздер менен жолугушуп отурабыз. Биздин ушул жолугушуубузда биз баамдаган темалар дал ушулар болду. Мен сиздер менен коштошуп жатып, кирип келип өкүмүн сүрүп жаткан 19-жыл бардыгыбыз үчүн ийгиликтүү жыл болсун деп тилек кылмакчымын. Саламатта калыңыздар.